11 каналында аба ырайы тууралуу берүүбүздү баштайбыз. Мен атым Гүлүм Эркинбек кызы, саламатсыздарбы? 2016 жылдын январь айы 135 жылдын ичинде эң жылуу болду. Буга чейин 2015 жылдын кыш мезгили абанын жогорку температурасы менен айырмаланган. Мындай климат жердин түндүк уюлундагы муз тоолордун кичирейишине алып келди. Суук климат планетабыздын бардык бурчунда байкалган. Айрыкча Борбор Азияда жана Түндүк Америкада 4 градустан 12 градуска чейин нормадан ашык жогору болгон. Климатологдордун айтышынча, мындай аба ырайы февраль ичиде уланат. Ал эми жылуулук Скандинавияда, Сибирдин түштүк жагында, Африканын чыгышында жана Арктикада катталган жок. Бул жерлерде орто температура сакталган. Эми Борбор Азия өлкөлөрүнө кайрылсак, эртең Кытайдын Ак Суу шаарында аба ырайы кескин өзгөрөт. Плюс 11 градуска жогорулайт. Үрүмчүдө болсо суук бойдон сакталат, а Орусиядагы циклон Казакстанды карай багыт алды. Эртең ал Астанага жетпейт. Ошондуктан бул жерде асман ачык болуп, абанын температурасы төмөн бойдон сакталат. Түштүгүндө да так ушундай аба ырайы күтүлөт. Өзбекстандын батышын Каспий деңизи аркылуу өткөн циклон каптап калат. Ошондуктан Нукус өрөөнүндө жаан жааса, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Бул циклон Түркмөнстанга да жетип, Дашогуз өрөөнүнө жана Ашхабад шаарына жаан алып келет. Тажикстанда азырынча асманды булут каптап турат, бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы плюс 15 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Чүй, Талас, Ош, Жалалат жана Баткен областтарында абанын температурасы бир аз жогорулайт. Ысык Көл областында өзгөрүлүп турат, нарында дээрлик өзгөрбөйт. Мына ушундай аба ырайы тууралуу кабарыбыз ушундай болду. 11 каналында дайыма аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.